ошол жакта сарайчык бар экен, малкана. Ошол жакта кармап жатышыптыр. Ошол жакта кармап, кааласа кирип зордуктап, 2 машина туруптур. Эки тең жипкен, бирөө серый. Барсак эле жерде тизелеп, баягы Нурсултан деген бала мурду кан жабап отуруптур. 4 сутка. Ровно 4 сутка жок болду. Ар жактан машинадан кызды чыгарып келишти. Кыздын состояниясы ужас. Бизди көрүп бакырып, өкүрүп, ыйлап, ар бир ушул ишке тиешеси бар ар бир адам өз жазасын алсын. Бул деген бул жерде бир эле зордуктоо болуп атат. Бул жерде бир эле статья эмес, бул жерде 4 статья бар. Саламатсыздар, урматтуу Борбор телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү. Биздин телеканалга анонимдүү түрдө өзүнүн атын жашыруу кылдык. Себеп дегенде бул өзүнүн жашоосуна деги эле кооптулук жаралышы мүмкүн. Ошол себептен биз атын жана үнүн өзгөрткөнгө туура келди. Гүлнур айым кайрылды. Анын айтымында Түп районунда өзүнүн сиңдисин белгисиз бир тарап жарандар тарабынан алып кетип, аны зордукташып, ошол эле учурда күч колдонуп, кандайдыр бир ыплас иштерди кылган. Азыркы учурда ошо окуя боюнча өзүнүн оозунан кененирээк угабыз. Окуя кандай болду эле, негизи сиңдиңиз канча жашта эле, ошол боюнча кененирээк айтсаңыз. Сиңдим 1998-жылы туулган, азыр 26 жашта, экинчи топтогу майып, кулагы 20% эле угат. Окуя кандай болгон? Окуя 29-июлда Бостериден Түпкө салышат кызды. 11-12 чамаларда, экөөнүн ортосунда. Бирок ал кыз Түпкө барышы керек эле, негизи Түпкө план боюнча Түпкө барып, Түпкө бир нерсе таштап туруп, анан Караколго чыгыш керек эле да. Каракол Түпкө таштаптыр, барыптыр, Түпкө кошуна мошуналарын баары көрүптүр келгенин. Анан Караколго кетет. Ошол эле күнү, 29 күнү. Өзүнүн айтымында Караколго базарга келгенде, базардан 2 бала кармап кетет. 2 бала кармап кетип, ошо Майрамбек аттуу жаран биринчи Ак суу курортный эмесине айылына алып барат. Ошол жактан биринчи зордуктаган ошол болот. Анан эртеси 30-июлда тоже свидетельдер бар ал жакта. Токтаян деген айыл бар, Түп районуна караштуу. Токтаянга Ак суудан Караколго келишип, Токтаянга кете турчу маршруткага отурушат. Ал жакта уже дагы Майрамбек эмес, Нурсултан деген бала менен отурушат. Нурсултан деген бала аябай ошоктагы прям кыздын жанында отурган эже чалган мага. Кыздын жанында отурган эже чалып, аябай мас болчу ал бала деди. Аябай мас болчу деп ошо отурушкан деди. Анан бир аз отургандан кийин эле деди, маршрутка толуп жүрөлүп атканда деди, баягы Майрамбек аттуу жаран кирип келди деди. Эмеге маршруткагачы кирип келип эле такси таптым деп эле экөөнү сүйрөп алып чыгып кетет. Анан дагы көп свидетельдер бар, көргөнчү базардан именно бияктан көрдүк, тияктан көрдүк. Ошо Токтаянга мал багабыз, бул менин аялым Баткендик деп тааныштырыптыр да баардыгыначы. Свидетельдердин баарын эле ушинтип айтып өттүр. Баткендик 16-17 жашта, өзү да кичинекей көрүнөт. Кызчы 26 жашта болгон менен майып болгондуктан кичинекей көрүнөт. Анан деген ошо Токтаянга алып кетишет. Токтаянда баз деп коет экен. Ылдый жагында базы бар экен. Анан дагы машина чыга албай турган жак өйдөрөөк жагында эме бар экен. Палатка дедиби, толу биз аягын көргөн жокпуз да. Ошол жак биз тапкан кезде ошол өйдө жактан ылдыйга түшүрүп коюшуптур кызды. Кызды ошол жакта сарайчык бар экен, малкана. Ошол жакта кармап жатышыптыр. Ошол жакта кармап, кааласа кирип зордуктап, кааласа каалаган иштерин, ыплас иштерин кылып, чыгып, уруп, кызды тапканыбызда денесинде соо жери жок болчу. Соо жери, бир буту сынган,
денесин чечип карасак бүт жери көк ала, денесине тийгизбейт. Аябай состояниясы аябай жаман таптык. Тапканда да бул биз 29-у кеч билсек жоголгонун. 29-у кеч сразу эле эмеге кайрылдык, милицияга. Күткүлө деди. Күткүлө. Анан биз деген негизи мен Токмоктой тургандыктан 31 эме биз көлгө салган чыгып кетмекпиз да. 30 эртең менен келди мага кабар. Айгерим жок, Айко. Айгерим жок. Ушундай 30-унда Бостерден салышыптыр мамамдар. Айгерим жок болуп атат деди. Ошол жерден эле полный жыйналып эле чыктык 30-унда жолго. 30 түнү жетип бардык. 31 мен көлгө жеткичекти шаблон жасадым. Айгеримдин сүрөтү менен ушундай да кыз жоголду. Таратып койгула, көлгөн биргендер бизге байланышка чыгып койгула деп. Кудайга шүгүр, неравнодушный адамдар көп экен аябайчы. Инвалид деп баса белгилеп кеткен. Ошого жандар ачыштыбы, аябай чабып атышты. Көп бияктан көргөнбүз, тактан көргөнбүз деп. Анан 31 бир таксист чалды. Эртең менен эле биз 30-унда барсак, 31 эртең менен бир таксист чалды. Мен бул кызды бир бала менен Караколдон бир мандалин дедиби, ошол кафеден алып Ак суу курортуна жеткизгем деди. Яндекстин эмесинин картасына чейин көргөзүп бизге жиберди. Анан Ак суу курортуна барып өзүбүз тыттык. УВДга бардык. УВДга барсак, ооба азыр деп ГОВДга бардык. Ысык көл телеканалына чейин бердик мунучу. Издөө салабыз мындай деп бардык жака колубуздан келишинче чуркадык. Ак суу курортуна барып 3 машина болуп издедик кызды. Ар бир сүрөтүн көтөрүп алып, муну көрдүңөр, бияктан көргөн жоксуңар деп. Ошол жакта адамдар айтты, 2-3 күндөн бери ошол жакта жүрөт, магазинге келип соода кылып атат депчи. Өзү келип соода кылып. Ошо бир бала менен келип соода кылып атат деди. Анан бирок бир дагы уполномоченный орган ошонун видео камераларын бизге ачып бере алган жок. Бирөө дагы. Даже Яндекс службадан ошол баланын номерин алып бере алган жок бизгечи. Заказ кылган баланын номерин алып бере алган жок бизге. Биз өзүбүз ошентип ушундай Ак суу курортун билсеңиздер керек, бул талаада көбүнчөсүчү. Талаадан Ак суу курортунун чокусуна чейин чыгып, курортный зонанын ар бир комнатасын карап чыктык ошол жерденчи. Анан ошол прям курорттун үстүндө тоодо жүрсөк, аякта свет өчүп калат да. Бирөө чалды курортко кирип баратканда эле. Анан бирөө чалып атат деп эле кирип кеттик курортко. Азыр моякты бир тинтип чыгалы, анан чыгып сүйлөшөсүң дедик өмчү. Анан аякты бир жарым саат 40 мүнөттө тинтип чыктык полный. Курортто ар бир эмени, ар бир отдыхающийдин комнатасын тыкылдатып көргөн жоксуңар деп. Анан ылдый түшүп эле ошол номерге кайра чалсам, бир Каракол базарында бозо саткан эже экен да. Ошол бозо саткан эже неме деди, бул кыз бир бала менен келген деди. Жанында турган вообще сүйлөгөн эмес деди. Бизде бир Майрамбек деген бала малчы кармайт деди. Ошол Майрамбекке кетип атабыз деди. Ошонун малын бакканы кетип атабыз деп менден ошол бала менен бала бир нерсе ичкенби ушундай да, ал жакта самогонда сатылат экен, бозода сатылат экен, жармада сатылат экен, ошол жактан ичип алып кетишкен Токтоянга деди. Келип эле Ак суудан Караколго ошол эженин жанына келип, ал эженин жакшы экен, ошол күйөөсүндө ошол Майрамбектин номери бар экен. Биз жалынып жалбардык да, байке чалбай тургулачы, сураныч депчи, Токтоян деген эмеге жетип алалы, үркүтүп алабыз, чалбай тургулачы деп. Биз ошол Караколдон сразу Токтоянга жеттик. Токтоянга жетише эле бир саат 40 мүнөттөй эле эткен да. 3 машина болуп кайра Токтоянга чыктык. Токтоянга чыксак башка бир Майрамбекке түшүп калдык да. Токтоянда 2 Майрамбек бар экен. Анан
тиги Майрамбекти ал дагы малга тоого чыгат экен. Бирок анын семьясы бар экен, 86-жылкы экен, семьясы бар, 5 баласы бар, жакшынакай эле үй бүлө экен. Анын мамасы аябай калчылдап калды да. Жок, менин балам андай эмес деп. Биякта дагы бир Майрамбек бар деп. Биз Токтоянга мындай тоолорду аралап келет экенсиң. Токтоянга киргенде эле бир мындай бугарок тоо бар экен да, ошонун аркасында эле жатыптыр да, көрсөчү биздин кызчы. Биз мынтип ошонун алдынан эле Токтоянга кирип кеткен элек да. Токтоянга кирдик, ошол эжени тыттык. Эже айттыңыз, деңиз, билсеңиз, көрүңүз, азыр мындай кылабыз, мындай кылабыз деп эжени коркутсак деле, үркөтсөк деле, ой жок, мына сүйлөшүңүз менин балам менен. Биякта дагы бир Майрамбек бар, бирок ал малчы алабы, албайбы билбейм деп калды. Анан эмне болду? Анан ошол жерден биз Майрамбектин номери бар эле да. Чалдык Майрамбекке. Чалсак, жок деди. Жок, мен малчы албайм. Мен малчы эч качан алган эмесмин деди. Мен тайкем чалды да, 91-жылкы тайкем бар, ошол чалса ошентип койду. Анан тайэжем чалды, жалдырады. Сураныч айтып койчу, биздин кыз инвалид, жардам берип койчу, сураныч көрсөң айтып койчу, сен Караколдо базардагы эже сенин эмеңе кашарыңа кетти деп атат деп аябай суранганда гана айтты. Эмне деп жооп бересиз? Эме деп жооп берди. Ооба, Азиз деген бала келген, жана азыркы камакта жаткан, атын Азиз деп тааныштырыптыр эле. Азиз деген бала келген. Ошол аялымын деп тааныштырган деп койду. Анан аркасынан эле биз оперлерге чалдык. Оперлерби, милициялар кимисине бирөөгө чалдык. Чалсак, эч жака жылбай тургула, туруп тургула ошол жерде деди. Ошол маалда Майрамбек Караколдо жүргөн экен. Караколдун оперлери Майрамбекти Караколдон кармашты. Анан бизди мостко чыгып тургула, Кең сууга келип тургула, Кең суунун заправкасына келип тургула деп бир 40 мүнөттө ойнотушту. Тияка бияка. За это время Майрамбек, мен Тайже Майрамбек менен жазышып атты WhatsApp'тан. Келип калдыңарбы, мынтиңерби, тиңиңерби десе, Майрамбек аябай ошо оперлер Караколдон кармашыптыр Майрамбекти, бирок Майрамбектин бизге жазып аткан сөзү аябай таң калыштуу болду да бизгечи. Мынтте. Азыр мен бир аз майда чүйдө алып алышым керек эле. Билесиңер да биз тоодобуз. Кайра ылдый түшө албайбыз деди. Биз ошого деле түшүнүк менен кабыл алып, макул дедик, күтүп турабыз деп. Бир аздан кийин 40 мүнөт, жарым сааттан кийин отурдуңбу дедик, десек, такси толбой атат деди. Таксини кармап келе бер, полный таксиңди төлөйбүз, кармап келе бер дедик. Хорошо деди. Аны дагы время засекать этип койдук. 40 мүнөттө келет депчи. 40 мүнөт өттү. 40 мүнөттөн өткөндөн кийин келдасыңбы десек, кайра биз деген уже Токтояндан Кең сууга чыгарып койгон да. Кайра Токтоянга келгиле деди. Токтояндан мостунда туруп тургула деди, көпүрөсүндө. Мостунда дагы 40 мүнөт күттүк. Биз ошол тоонун эле бери жагында мост бар экен, ошонун жанында турганбыз да. Мындай эле кирип барсак эле 2 машина туруптур. Экөө тең джип экен, бирөө серый, бирөө ошол оперлердики экен. Барсак эле жерде тизелеп, баягы Нурсултан деген бала мурду кан жабап отуруптур. Бизге чейин барганга чейин аны сабап коюшуптур. Анан мен сразу видео фиксация кылып, телефонумду чыгарып, ар бирөөнү видеого тартып алайын десем эле, оперлер эмне тартып атасың деп мени түртүп ишти. Ар жактан машинадан кызды чыгарып келишти. Кыздын состояниясы ужас. Бизди көрүп бакырып, өкүрүп, ыйлап, мамабыз вообще, мамабыз эсин жоготуп, ошол жерде менин кызымды эмне кылып койдуңар эле, эмне кылып койдуңар. Тиги кыз өзүн жоготуп, вообще жаман болдук да ал жерденчи. Кудайга шүгүр аман эсен таап алдык. Бирок ошол жерде биз таап ызы чуу болуп, тиги кызды машинага алып келип отургузуп эметкичекти. Кеттикпи, муну больницага срочно жаткырыш керек деп атсак, токтоп тургула деди. Үстү жакта дагы бир палаткасыбы, бир нерсеси бар экен деп атпаймынбы, кызды кармап жаткан. Ошол жактан кыздын кийимдерин алып келишибиз керек деди. Ошол кашардын хозяйыны Майрамбек, анан дагы бир опер кетишти машина менен өйдө жаккачы. Во время задерживания Майрамбек жыргап, бизде видео бар, машинада кино көргөндөй болуп күлүп отурат да. Эчтеке реакция жок. Реакция жок эчтеке. Жыргап күлүп монтип отурат.
биз таң калдык да ошол видеонун кийин көрүп алыпчы. Анан кетишти. Аны да бир жарым саат 40 мүнөттөй күттүк. Оперлер жөн эле турушту. Эч кандай следственный баягындай мероприятиялар болгон жок. Кызды каякта кармашты, сүрөт, видео фиксация болгон жок. Просто они стояли. Когда мы с ними разговаривали, от них шел запах именно перегардан. Оперлерден. Перегар жыттанып, бир сөзү дал келбей, ушинтип атты да. Они то ли окуренные были, но точно они пьяные были. Прям точно, да, 100% гарантия бере алам. Анан жөн эле ары бери басып 40 мүнөт турушту ошол жерде. Кыз деген ыйлап атты, машинада отуруп, бизди көргөнүнө бир сүйүнөт, бир ыйлайт, шоковый состоянияда болуп, кайра уктагым келип атат дейт. Ушундай болду да. Анан 1 саат, ошо жарым саат 40 мүнөттөн келишти үстү жактан. Келишти. Мынтип туруп ыргытты, тиги кыздын рюкзагынчы Майрамбек алып туруп. Кичинекей рюкзак үчүн ошо 1 саат жүрүштү да. Эмне кылып жүрүштү, чоң они там переговаривали, кудай билет да. Анан кеттик деп туруп эле биздин аркабыздан следуйте деп туруп, оперлер алдыга кетти, биз аркасынан кеттик. Майрамбек менен ошол кашарда дагы бир чал бар болчу. Чал менен Майрамбек калышты. Эчким жүрү да деген жок, баста деген жок, калышты. Даже как просто подозреваемый, просто мындай допроско бас деп да коюшкан жок да. Майрамбек калды, жанагы Нурсултан деген баланы алып кетишти. Караколго бардык. Биздин кызды ошол жерден вопрос да, эмнеге ошондой жабырлануучу кызды следственный эмеге алып барышат. Эмнеге өзүлөрү прямо бизди больницага алып барышпайт. Ошол жерден Караколго биз саат 6-да жеттик, түнкү саат 2-ге чейин допрос кылышты. Анан кандай десем, инвалид алчы, ал кичине биз аны монтип багабыз да. Ал жүрөк ооруйт. Ал бир нерсе иш кылса эле эси болуп отуруп калат, көгөрүп кетет, ушундай да. Ден соолугу в общем жок ал кыздынчы. 2-ге чейин эзип отурушту. Во время допроса заявление жазабыз 3 адамга десек, эмнеге 3 адамга жазасыңар? Бирөөнү эле жазып койгула. 5-те. Биз негизи огласка бербейли, ошол жерден по закону баарын бүтүрүп берсе, огласка кылбай эле коелу деп атканбыз да. По закону бүтүрүп бергиле дегенде булар мындай түшүнгөн окшойт. Адамдардан уялып атышат. Эми инвалид, эчтеке болбойт, пройдет депчи. Но биз андай талап кылган жокпуз. Биз деген по закону баардык мыйзамдык түрүндө жазасын тартсын дедик да, ар бири ошол эмеге окуяга байланыштуу адамдар, күнөөсү бар адамдар жазасын тартсын. Хорошо, биз деген закрытый кылып бергиле дедик, бирок аны туура эмес түшүнүп алышкан окшойт. Вообще кыймылдашкан жок. Саат 2-де биз деген кетип больницага, негизи по сути ошолор бизди больницага алып барыш керек да, туурабы? Биз кеттик, эртеси бир да больница албай койду бизди. Гинекологияга барсак, гинекология, травматология барсак, травматология, буту сынык бойдон жүрдүк. Ал кыздын состояниясы ужас да, мындай. Жумпагыла деп койду экспертизага чейин. Анан эртеси экспертиза өттү. Суббота болуп калат ошондо. Суббота экспертизадан өттү. Анан травматолог бир тууганыбыз бар да. Ошого алып барып, через ошол аркылуу жаткырдык. Конкретно бюрократия болуп кетпир да бул жагычы. Только тууган аркылуу эле бир нерсе кыла алат экенсиң азырчы. Анан биз кыз менен алек болуп аттык да. Биз кыз менен алек болуп атканда бир суроо да, эмнеге ушу тергөө кызматкерлери эмнеге тияк менен алек болушпайт да? Биз мындай ар ким өзүнүн ишин так аткарган жок да. Что медучреждение, что кызматкерлер, милиция кызматкерлери. Эмне болуп атат? Жылып атабы? Ооба, туура суббота, воскресенье, базар күндөргө туш келип калдык. Биринчи күндү биздер чыдамсыздык менен күттүк, бирок суббота, воскресенье болгон күндө дагы подозреваемыйды кармаш керек да. Кармаш керек, аны деген может ал качып кетет, туурабы? Может бир нерсе болуп кетет, кармап, хотя бы кармап туруш керек да, жок.
Майрамбекти кармадыңарбы? Майрамбек балыкчыда похорондо жүрүптүр деди. Анан биз шокпуз да, кандайча похорондо жүрүптүр? Мен азыр бир кишини өлтүрүп туруп, анан мени деген похорондон келгиче күтүп турушпайт да, мен бир жаман иш кылып койсом туурабы? Мен ошол жерден алып кетишет да. Бизге ошол вообще шок болду да. Анан ошону баса белгилеп айтып кетейин, ошо во время задержания Майрамбек мен президенттин врачкасы болом деди да. Мен президенттин врачкасы болом, мага эч ким эчтеке кыла албайт деди. Эч ким эчтеке кыла албайт, колуңардан эчтеке келбейт. 88-жылкы экен, үй бүлөсү жок экен. Ошол эмететкен, ошо мал багып эле, ошо айылда эле экен да. Ошо Майрамбек деген ошо айылда эле экен. Анан ошо көп свидетельдер чалды да, ошол Майрамбектин кашарынын жанында эле дагы бир кашар бар экен. Ошол жактагы эже чалды. Майрамбек аябай часто, аябай көп малчы алмаштырат деди. Бардык малчылардын буга чейинки малчылары деди, бизди ачка коюп атат, продукты эчтеке жок, мен болду иштебейм деп кетип калган деди. Биз деди өйдө жакта тоодо деди, мен күйөөм мал кайтарып жүргөндө ошол кызды мал кайтарып жүргөнүн көргөн деди. Кызды деген мал да кайтарттырышыптыр, кыздын айтымында тамак да жасаттырышыптыр. Болгон бүткөн эмелердин баарын, жумуштардын баарын кылдыртышыптыр, зордукташыптыр. Баш аягы канча күн болуп ошондо? Баш аягы 29 жоголуп атса 29 түн, 30 күн, 30 түн, 31 күн, 31 түн, 4 сутка. 4 сутка. Ровно 4 сутка жок болуп атат. Ар бир ушул ишке тиешеси бар ар бир адам өз жазасын алсын. Бул деген бул жерде бир эле зордуктоо болуп атат, бул жерде бир эле статья эмес, бул жерде 4 статья бар. Бул башы иштебеген адам деле түшүнөт да мунучу. Бул деген биринчиси бул похищение, изнасилование, не только изнасилование, групповое изнасилование, потому что биздин кыз айтып атат, прямо указывает на Майрамбека. Он выбросил телефон алып туруп ыргытыптыр машинадан. Ошол биринчи Ак Суу курорт айылына алып барыптыр. Ошол биринчи насиловать этиптир. Бирок бир дагы иште Майрамбектин эмеси жок. Тергөө иштеринде аты жок. Просто как мен алчыларды деп айтыптыр да. Бул менин аялым деп келген. Мен ошол жака эле алып барып таштап койгом дептир да. Неге бияқта жабырлануучу тараптын сөзүн укпай, каяктагы бир адамдардын сөзүн угуп атат да. Мен ошого түшүнбөй атам да. Неге жабырлануучу жактагы тергөө иштери, тергөө эмелери мындай, кандай десем, биз тарапка көп көңүл бурбай, ар жактагы күнөөлүү адамдардын таламын талашып атканына ичибиз күйүп атат да. Бул жактанчы көп адамдар ичинде көп адамдар аябай ката кетиришти. Бул медучреждение, бул ошол эле оперлер, милиция кызматкерлери, эмне дегенде биз полный Ысык-Көл областынын эмесине чейин кайрылдык, издеп аткандачы. Ушундай безысходный положенияда калдык. Кызды биз тапкандан кийин, каякта жатканын тапкандан кийин, тигилер бизди ойнотушту да. Бизден биринчи барып калалы депчи, тияка келип тургула, бияка келип тургула депчи. Ким билет да, бир Кудай билет да, ошол бизди тияка барып тургула, бияка барып тургула деп атканда Майрамбек ошолордун колунда болчу. Эмне жөнүндө сүйлөшүп, эмне жөнүндө кандай коррупция иштери болуп кеткен бир Кудай билет ал жактанчы. Бирок биздин талабыбыз Майрамбек жазаланышы керек. Майрамбек, биздин кыздын сөзү боюнча бул Майрамбек биринчи подозреваемый биринчи да. Ошол эле. Ошону эле акыйкатты эле талап кылабыз биз. Аталган маалымат боюнча Түп райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш жаза кодексинин 154 беренесинин зордуктоо беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, шектүүлөрдүн өздүктөрү аныкталган. Бир шектүү Каракол шаарынын тургуну 1993-жылы туулган айын колго түшүрүлүп, Түп райондук соттун чечиминин негизинде 2 ай камакка алынган. Экинчи шектүүнүн дагы өздүгү аныкталып,
аныкталып, ал Түп районуна караштуу Токтоян айылынын 1988 туулган БМ аттуу жараны болуп аныкталып, учурда эмес, ошол эле күндөрү тергөө кызматына камсыздалып берип, азыркы учурда сурак процедуралары жүргүзүлүп, тергөө амалдары жүрүп жатат. Атайын соттук медициналык экспертизалар дайындалган. Учурда натыйжасын күтүп, корутундусун күтүп жатабыз. Натыйжасы менен гана юридикалык баалар берилип, дагы кошумча маалыматтарды беребиз.